Мурдагы кыргыздарды кантип, карыздарды кантип төлөсөк болот? Эстегенин берип, эстей албаганын кантип кутулса болот? Биринчиден, таксырым карыз алгандан кийин карызды жазыш керек. Карыз бул кечирилбей турган күнөөлөрдөн. Аллах Таала өзү менен пендесинин ортосундагы күнөөлөрдү өзүнүн мээримдүүлүгү менен кечирип салышы мүмкүн. Орозоң калып кетеби, намазың калып кетеби, ажыга барбай калдыңбы? Бирок адам менен адамдын ортосундагы мамилени Аллах Таала өкөнө таштайт, адилеттүүлүгү менен. Эртең бул жакта төлөнбөй калган карыздар эртең кыяматта кымбаттап кетет. Айтып жүрөбүз, кыяматка барганда мүйүздүү кочкору менен мүйүзү жок кочкор бири-бири менен сүзүшүп, ошол мүйүзү жок кочкордун башы ооруп калган болсо, ошонун акысы алынып берилип аткан болсо, инсандардын арасындагы акы ташталынбайт да. Аны сөзсүз алып берилет. Ошон үчүн карыз алып атасыңбы, жаз карызыңды, кош көңүлдүк кылба. Эми калып кеттиби, жүрөгүң тойгонго чейин ошонун атынан садака кыласың. Жүрөгүм тоюп, эми кутулдум го дегенге чейин, себеби билбейсиң канча экендигинчи. Өзүңдүн көңүлүңө карайсың. Я Аллахым, ушул алган акчам ушу кутулдум болуш керек дегенге чейин садака кыласың. Калып кеткен болсо кыяматта сурайт. Аллахым эми ишиңизге жеңилдик кылсын. Тапканын, эстегенин бериңиз, таппаганыңызды өзүнөн сураңыз, өтүп кеткен болсо атынан садака кылыңыз.